ушул жерлердин бардыгын адамдар бак кылган да. Мына Союздун токойчулары иштеген да, энем бул жерлерде. Мына эгерде азыркы токойчулар дагы, ушул токой чарбасы дагы мына 30 жылдан бери ошол мурунку Союздун токойчуларында иштегенде Кыргызстандын бардык жерлери токой болуп кетет эле да. Мына азыр Мисте бакта кетип атабыз, Мисте токойда. Мына ушул мистелердин бардыгы функционировать этип түшүм берет, бардыгы иштейт. 30 жылдан бери азыр канча миң деген, 100 миң деген бак дарактарды отургуздук деп айтып жатышат. Бирок ушул дарактардын каерге отургузгандыгы жөнүндө маалымат бере албай атат. Мына бул жерде жатып алып Жалал Абадтын панорамасы мынакей. Мисте бактары экен. Мисте жана Бадам бактары. Сонун экен бул жерде. Медо деп койсо болот экен да. Assalamu alaikum, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Жалал Абадтабыз. Кыргызстандагы жасалма мисте багы. Кыргызстандагы эң чоң мисте бактардын бири. Мисте бакты көрүңүздөр. Токой Чарба тарабынан мурда ушул жерге мисте бак отургузулган. Мисте бак суу ичпейт, кайрак, сууга чыдамдуу өтө. Мына ушул мисте бак өтө чоң аянтта. Аралыгы 4кө 2, 4кө 3 аралыгында отургузулуптур. Мисте бактын бүчүрлөрү. Ушунчалык сонун. Эртең жазынан баштап бул жерде өтө кооз жашыл бакка айланат. Биздеги ушул ысык жерлердин бардыгына сууга чыдамдуу мисте багын отургузушубуз керек. Эч кандай арыгы жок, суу ичпейт. Убагында суу коюп көктөтүп койгондон кийин бул уже суу ичпей көктөй алат. Тамырлары бир 20 метр тереңдикке чейин кетет. Мына адырдагы өтө чоң аянттагы мисте бак. Мисте бакты көрбөгөн болсоңуздар, мистелер мына ушундай болот. Өтө чоң дарак болбойт, жарым бадал. Ашып кетсе бир 4 метр бийиктикте.